Стоматологдор мурдубуз менен жыттап диагноз койгонду бизге мугалимдерибиз Оңой эмес иш экен да анда. Тиш докторлук деген таттуу жебе деп эле балдарды таттуу жебе деп турат да. таттууну жегенден кийин канча кааласа жесин, таза суу менен чайкап же жууп алса, бул эч кандай тишке коркунучу жок. Ооздон жагымсыз жыттын чыгышы. Глубокий кариестен кийин пульпиттен кийин периодонтит. Кош бойлуу аялдар өзүнчө бир саксына беришет да, балага зыян тийип калат. Бул учурда оорусун гана токтотуп туруш керек. Тишке брекет койгондор көбөйдү да. Тиштин эмалин сөзсүз түрдө бузат. Наркоздун зыяндуулугу кандай? Айла жок учурда гана наркоз алса болот. Кудайга ишенип, о Кудай жолду ача көр, ушуну дарылап атам дегендей принциптерди колдоносуз. Бисмиллах менен баштайбыз, аягында да Кудайым калганын өзүң дарылайсың. Эч бир адам Кудай жараткандай кыла албайт. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Биздин ушул маектин подкасттын кезектеги коногу Нургазы Каримов, тиш дарыгери, баягы кыргызча айтып коебуз го, тиш доктор деп. Кош келипсиз. Куш акылсыз. Менен баягы жалпы жөнүнөн мындай тааныштырып койдум окшойт, үстүртөн. Тиш доктор деп эле. Сиз өзүңүз кененирээк ишиңиз боюнча бир маалымат бере кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Бизде дагы ошол сиз айткандай тиш дарыгер, жалпысынан тиш дарыгери делет. Бул тиш дарыгерлердин ичинде 5-6га бөлүнүп кетет. Алардын ичинде жана жаш балдардын тиш дарыгерлери, алар дагы өзүнчө бөлүнүп кетет. Анан чоңдордуку дагы өзүнчө бөлүнүп кетет. Буларда терапевт болуп бөлүнөт. Биринчи жана тиш ооруларды дарылагандар. Андан сырткары ортопед болуп бөлүнөт. Ортопедтер жана тиш жок жерлерге тиш калыбына келтирүү, тиш салууларды, ушул салуучу адистерди ортопед дейт. Андан сырткары хирургдар бар. Булар жанагы тишке операция жасашат. Тишке дегенде ооз ичиндеги, ооз көңдөйүндөгү маселелердин баарын чечкенге операция жолу менен жасагандар. Тишти жулган, же болбосо жаакты сынгандарын жамаган, же дагы ошондой эле кээ бир учурларда травма алып, авариядан кийин ат тээп койгон көп учурлар бар. Ошоларды калыбына келтиргендер хирургдар деп коет. Анан гигиенист деп коет. Алар жана ооз көңдөй кирдеп, налет, таш болгондорду тазалаган, алар гигиенисттер болуп эсептелет. Ошон үчүн стоматология дегенде, тиш дарыгер дегенде жана туура айтасыз, жалпысынан эле түшүнөбүз, бирок ичине кирип келгенде бул бөлүнөт ушундай көп тармакка. Эми биздин ушул подкастка, маекке ар кайсы кесиптин ээлерин чакырып атабыз да. Анткени турмушта баардык нерсе керек экен. Саясат да керек экен, маданият да керек экен, ден соолук да керек экен. Ошон үчүн баягы бизди көрүп отурган аудиторияга, мисалы үчүн тиш ооругандар бар. Элементардык жөп жөнөкөй тишин кантип караш керек, кандай кылыш керек, тиш курт жегенде эмне болуш керек, кандай тиш щеткасын пайдаланыш керек. Жөнөкөй эле ушул нерселерди билбеген, анан аны өтүшүп кетип, анан кийин чоң бир көйгөйгө алып келе турган нерселер бар экен. Ошон үчүн сизди чакырдык да. Жөнөкөй эле суроо, тишке кам көрүүнүн жөнөкөй бир стандарттары болсо айтып койсоңуз. Эң жөнөкөй жолу, көпчүлүк биздин оорулуулар дейбизби, же болбосо жарандар дейбизби, көпчүлүк ошону жакшы билбей калышат. Бизде тиш жуу деген элементардуу тиш жууда кемчилик кетирип коебуз да. Мен дагы башында бир аз түшүнбөй жүрдүм. Анан кийин бара кичине ичине окуп түшүнгөндөн кийин уже демек мындай жасаш керек экен деп калдым да. Демек тиш жууган учурда эртең менен туруп тишти жууган учурубузда биз шашылып эле ваннага кирип бетти жууганча тишти кошуп жууп коебуз. Бул да туура эмес. Себеби биз уктаганда ооздун ичинде көптөгөн микрофлора же болбосо элементтер, шилекейдин ичинде көптөгөн витаминдер пайда болуп чыгып, биздин организмге керектүү витаминдер жууп түкүрүп чыгарып салып атабыз. Муну туура эмес, анткени биз биринчи эле жууп салсак ал кетип калат. Аны тамак жеп, бетти жууп барып тамакты жеп келип анан тиш жуусак туурараак болот. Анткени бүт витамин, элементтер ичибизге кетет, бизге пайдалуу. Экинчиден, тамак жеп бүткөндөн тишти жуусак, тамактын калдыктары дагы ошолор менен чыгып кетет да. Тамактын калдыгы калып калганда, сиз билесиз, эми кечке чейин тамактын калдыгы тиштин арасында турса, ал курт жеп же болбосо чирүү процессине алып келет. Курт жөө дегенде эле биз курт жегенде кадимкидей курттар жок ал жерде. Чоңоюп кеткен, кичинерип кеткен курттар жок. Болгону ошол тиштин эмаль катмары, дентин катмары чирүү процессинде болгон үчүн курт жеди деп коет. Бул деген ошо баягы стоматологиянын тили менен айтканда кариес. Ушул тиштин кариесин болтурбош үчүн эмне кылыш керек? Көбүнчө мындай бир жалпы түшүнүк бар. Таттуу жебе деп эле балдарды таттуу жебе деп турат. Анан
анда такыр эле таттуу жебеш керекпи же өлчөм менен жеш керекпи кариести болтурбогу? Жок, таттууну көп тыйылбайт. Негизи эле организмге керек болсо ошолорду жей берсе болот. Жаш Мм. бала дагы көбүнчө бизде ушул жаш балдарда кездешет. Таттууну жегенден кийин канча кааласа жесин, макул тыйбашыбыз керек. Себеби биздин организм ошону талап кылып атат. Мм. Жесин, тойгончо жесин, бирок барып муздак сууга же болбосо жылуу сууга оозун таза чайкап алганы эң жакшы болот. Мм. Чайкабай кечке жүрө турган болсо жана сахардын ичинде, таттуунун ичинде шоколад жейби, торт жейби, жегенден кийин анын ичиндеги Мгм. элементтер тиштин эмалин бат бузууга алып келет да. Мгм. Ошол себептен кайра таза суу менен чайкап же жууп алса, бул эч кандай тишке коркунучу жок. Мм. Анан татынакай эле жигиттер, супсуул эле кыздар бир маселе менен жабыркашат да. Адам жанына барганда өзүн алыс алып качып, ыңгайсыз болуп, ооздон жагымсыз жыттын чыгышы. Туура. Ошол кандай, эмнеден болот? Көпчүлүк учурда тиштерди убагында көрсөтпөй, тиш мисалы бир тиш бузулса, ошону убагында көрсөтпөй, экинчи тишке өтүп кеткен учурлар бар. Мм. Же болбосо карама каршы жагындагы дагы бир башка тиш бузулуу учурлары бар да. Мгм. Муну дарылатпай көп жүрө берсе, жана кариес деп баштабадыкпы? Мм. Кариести убагында алдын алып дарылап койбосо, ал сөзсүз түрдө андан кийинки глубокий кариестен кийин Мгм. пульпит деген оорулар бар. Пульпиттен кийин периодонтит, ушинтип флегмона, астемилит жанагы ооруларга чейин, сөөктүн Мм. ооруларына чейин алып барыш. Ошол кездерде ооздо жыттана баштайт. Мм. Бул эми флегмона, астемилиттерге чейин көп, бирок ошол убагында дарылатпаса, тиштики дагы өтө ошол сөөккө жетип кала турган болсо, жаман ириң деп коебузбу, воспаление деп коебузбу, ошолор жетип калса, анда ооз жыттана баштайт. Ошол ириңден чыккан жыт да анда, э? Ириңден чыккан жыт. Тиги ашказандан чыккан жыт ал башка болушу керек. Аныкы бизде эми окуткан кезде, студент кезде мугалимдерибиз айтып калчу да. Эми силер диагноз коюп атканда тиштин ичиндеги жытты жыттап туруп анан диагноз коесуңар А. дейчү да. А. Бизде баягы мисалы үчүн кардиолог, кардиолог алалы, жаткызып алып туруп жүрөктүн согушун, кантип согуп атат, канча жолу согуп атат, тез бат согуп атабы, акырын согуп атабы, катуу согуп атабы, үнү акырынбы, ушуларды кулагы менен тыңшап диагноз коет да. Мм. Бизде стоматологдор мурдусу менен жыттап диагноз А. койгонду бизге мугалимдерибиз Оңой эмес иш экен да анда. Тиш доктурлук деген. эми карап Мм. көрүңүз, кээ бир учурда биз өзүбүзчө коллегалардын ичинде тамашалашып калабыз. Жанагы периодонтит деген оору бар да, Мм. ошол жанагы остро кислый запах болуп калат да. Мм. Жыты мындай, ал тааныш, эми тиш доктурлардын баарына тааныш. Мм. Ошону жыттап билип атпайбызбы? Мм. А, кээ бир учурда бир өз ич ара сүйлөшүп калганда, Мм. сен анча мынча тилиң менен дагы диагноз коесуңбу депчи. А. Ошого ушундай жыттанган учурлар ошол тиштердин өтүшүп кеткен оорулары болуп калат. Жараткан Аллах Таала ар бир адамдагы мүчөнү жөн жараткан эмес дейт да эмичи, анын себеби бар. Ошол тиштин бекем болушу үчүн шилекейдин дагы өзүнүн ролу бар дейт да. Сиз эми адис катары ушуну түшүндүрүп берсеңиз, шилекейдин дагы тиштин бекем болушуна ролу барбы? Албетте шилекейдин тиштин бекем болушуна чоң Мм. бөлүгү Мм. жардамы тиет. Мгм. Анткени бизде тишти карап туруп эле биз тиш көрүнөт, биздин Мм. көзүбүзгө мисалы Мм. тиш Мм. көрүнөт. Мгм. Ич жагын көрбөйбүз. Мм. Эгерде бул жагында көрүп, ичинде сөөк турат, Мм. сөөк турат, андан кийин пародонтальный щель деп коет, связкалар бар, анан цемент, булардын да баарын биле турган болсок, бизге уже башыбызга көп информация болуп кетет. Шилекейдин пайдасы, Мм. биз тамак жеп, үстүнөн чайнаган кезде же болбосо алма жейбизби, нан жейбизби, эмне жесек, ушул жерде жанагы гладкий же болбосо сыйда ролду ойноп берип, бири бирине жуурултуп, камырды, унду бурай берсек жуурулбайт да. Сүт куюп алып туруп Мгм. аралаштырганда жуурулат. Ошол сыяктуу тамакты дагы ушул жерде жуурулганына шилекей бир жардамчы болот. Мм. Жардамчы болуп анан тиштин ар бир бөлүктөрү бар. Мгм. Мисалы үчүн бир эле тиштин бөлүктөрү болот, ар участоктору. Буларга жанагы биз жеп аткан тамактын катуураак келип, бир сындырып кетүүсүнөн дагы, чоңураак травмадан дагы сактайт шилекей. Мм. Ошондо
Шилекейдин ошол нормалдуу болуп турушу үчүн азыктануу режими дагы роль коёт, э? Албетте. Ошо азыктануу режими кандай болуш керек? Э, Тишти азыктандыруу эмес, биз тамакты өзүбүздү Өзүбүздү. өзүбүз азыктандырууда биз эртең менен тамак ичкенде орточо, өтө көп эмес, өтө аз эмес, орточо жесек, түштө жакшы баягы өзүбүздүн тойгонубузду сезип жесек, ошол кезде бул шилекейдин өзүнүн функциялары да туура чыгат. Анан көпчүлүк учурда ачка көп чуруп калабыз. Бизде, менде дагы болот. Ачка баягы түштөнүү убактысы өтүп барат, же болбосо убакыт болбой калат, же жегенге мүмкүнчүлүк ошол учурларда шилекей батыраак иштей баштайт. Шилекей баягы өзүнүн нормасынан көбүрөөк, обильно деп коебуз, көбүрөөк чыгара баштайт. Ал кезде уже бул тиштер өзүнүн функциясын толук шилекей аткара албай баштайт. Тамакты туура жеп тамактансак, биздин оозубузда аябай көп шилекей болбойт, аз шилекей болбойт, ошол нормада кармап турат. Анан эл арасында мындай да бир түшүнүк бар го. Баягы кичинебизде дагы айтып калчу эле. Сабизди жесең боюң өсөт депчи. Анын сыңарында ушу тиштин бекем болушу үчүн кайсы азыктарды көбүрөөк жеш керек? Кайсы азыктардан айрыкча мына акыркы кезде ар кандай кошулмалар, ГМОлор менен ар кандай азык түлүктөр чыга баштабадыбы? Кайсы азык түлүктөрдөн абайлаш керек? Албетте, биринчи эле сыра мындай Дароо. дароо эле көзгө илинген, кулакка жаккылыктуу жана газдалган ичимдиктерден алыс болушубуз керек. Газдалган су, кола, пепси, фанта же болбосо ошол сыяктуу жана нитро дегендер абдан тишке зыяны тиет. Булардан алыс болушубуз керек. Бул биринчи маселе. Жегенде өзүбүзгө жаккан нерсени жеп бүткөндөн сөзсүз түрдө оозду чайкап турушубуз керек. Бирок тишке пайдалуу нерсени жей турган болсок, кайсы тамакты жешибиз керек дегенде, бул эң негизгиси алма эң чоң пайда берет бизге. Анткени мен ушунчалык байкайм, кээ бир оорулуулар бар. Биз эми оору больной деп айтабыз, оорулуу деп. Бирок кээ бир кишилер бар, тиштери абдан жакшы, таптаза, өзү 60-ка чыккан тиштери сонун. Сыры эмнеде деп сурасак, мен алманы көп жейм дейт. Күнүгө 2-3 килограммдай алма жеп кое берем дейт. Сезонунда көп жеп коем дейт да. Буну бир жеп коюп токтотуп коюу эмес, күнүгө 3төн 4төн алма жеп турса, же болбосо сиз айткандай сабиз алма тамакты жеген сайын, капуста айталы, ошол сыяктуу жанагы Бадыраң. бадыраңдар тамакты жеген сайын тишти массаж кылып кетет. Биз белибиз ооруп калса массаж жасатабыз го, ошол сыяктуу тиштерди дагы массаж жасап турушат да. Ар бир чайноо процессинде. Бул тиштин мисалы үчүн бир диаметри болот да өзүнүн. 10 миллиметрлик диаметрдеги тиш десек, ошол жерге түшкөн нагрузка же болбосо күч 1 тоннага чейин күчтүү салмак менен чайналат. Ошол кезде алма, бадырың дейбизби, жанагы сабиз же болбосо капуста, ушул жер жемиштер, бир аз катуураак жер жемиштер, ошолор бул тиштин эмалин массаж кылып турат. Стоматолог келет деп өзүмчө интернеттен казып карадым да. Анан мындай бир өзүмчө бир суроо. Супермаркеттерге, дүкөндөргө кирсең, баягы тиш чайкагычтын түрү бар да. Мунусу жакшы, тигини жакшы, англисче жазылган, орусча жазылган, Орусиядан келген, Беларусиядан келген тиш чайкагычтар, суюктуктар бар. Ошол эле учурда баягы элдик ыкма деген бар. Тузду эмнеге жалбырактарына кошуп, анан бирдемеге аралаштырып, анан 3 жолу жутуш керек, эртең менен жутуш керек деген сыяктуу элдик ушундай ыкмалар бар. Ушул боюнча да айтып кетсеңиз. Туура, азыр биздин маркеттерде же болбосо магазиндерде, дүкөндөрдө абдан көп пастанын түрлөрү чыгып кетти. Мен жаңы чыкса эле бир алып өзүм текшерип көрөйүн деп өзүм жууп көрөм. Бирок кээ бирөөлөрүнө жагышы мүмкүн, кээ бирөөлөрүнө жакпай калышы мүмкүн. Анан биз пастаны алып атканда сөзсүз түрдө артындагы жанагы штрих-код деп коебузбу? Арт жагында кичинекей штрих-коду бар. Ошону карасаңыз, пастанын бүткөн жеринде кара, жашыл, кызыл менен Түстөр бар, белгиленген түстөр бар. Ошол кара менен көктү албай, жашыл көбүрөөк баягы экологиялык жактан таза деген сөз, кызыл, ак, ушул сыяктууларын алсаңыз болот. Кара менен көктөн бир аз алыс болгонуңуз жакшы. Себеби составын, ошону эле караны алып туруп составын окусаңыз, ичинде химиялык элементтер көбүрөөк.
Ал химиялык элементтер туура тишти жакшы тазалашы мүмкүн, бирок тиштин эмалин дагы көбүрөөк бузуп коюшу мүмкүн да. Мм. Ошол себептен жашыл же болбосо кызыл, ак, ушул сары цветтегилерин тандап алсаңыз жакшыраак болот. Анан элдик медицинада дагы биз илгертеден жанагы тиш ооруганда биздин чоң энелерибиз айтып калчу да: Мм. "Койдун майынан баспой" деп, сыртынан эле койдун майын басып, эми ошол кезде айыккан экен. Азыр эмне кандай бир жолдор менен айыкканын билбейм, бирок туз менен чайка деп. Бул көрсө, тузду чайкаган кезде туз жанагы биздин ооруган воспаление деп коебуз Мм. а, ошол жерди козгоп өтөт экен дагы, Мм. воспалениени ала кетет экен да. Ошол Мм. себептен туз менен чайкаган учурларда дагы тиштер жакшы болгон Мм. эмелер бар. Мм. Ал жалаң тиштин эмалина эмес, тиштин бүйлөсүнө, Мм. мүлктөргө жакшы таасирин берет. Сода менен туз. Сода тиштин эмалин көбүрөөк бузуп коюшу мүмкүн. Мм. Ошол себептен абайлаш Мм. керек. Экөөнүн дагы баягы өзүнүн нормасында же болбосо өзүнүн канчалык керек болсо ошону гана оозго көп байкалып мындай Мм. жагымсыз болуп кетпей турган дозада кошуп жатса болот. Мм. Жанагы суюктуктар барго, жидкосттер барго, баягы идиштеги. Ооба. Аларды боюнча кандай Алар кеңеш? ополаскивателлер деп коет орусча, Чайкоочу. оозду чайкаган жанагы суюктуктар. Мм. Мунун көпчүлүк учурда ичинде составын окуш керек. Мм. Мисалы, ичинде көбүрөөк жанагы химикаттар боло турган болсо муну Мм. албаш керек. Анан кайра тескерисинче ошол химикат дагы кээ бир ооруларга пайдасы тиет турган учурлар бар. Аны дарыгердин жанагы назначение же болбосо жазып Мм. берген кагазы боюнча алып чайкаган жакшы болот. Анткени өзү эле маркетте турганды алып эле чайкай Мм. бере турган болсо, Мм. анда бул демек тиштин зыяндуулугуна дагы алып келип калышы мүмкүн да. Мм. Ушул тишти дарылоодо, тиш дарылоо маселесинде, тишке кам көрүү маселесинде, мына боюнда бар аялдар, кош бойлуу аялдар өзүнчө бир саксына беришет да. Балага зыян тийип калат, түйүлдүккө зыян тиет деп, кээ бир жөнөкөй эле бир гигиеналык эрежелерди сакташпайт. Балким бул туурабы же туура эмеспи? Эмнени кылган туура, эмнени кылганы туура эмес? Ушул өтө чоң актуалдуу маселе, туура, аябай суроо. Мм. Көп буга көп отурсак дагы мүмкүн толук жооп бере албашыбыз мүмкүн. Бул жерде эң негизги балага тиштин дагы составын берүүчү да. Мм. Же болбосо кандан өтүп аткан баардык азыктарды эне аркылуу өткөн үчүн эне биринчи ошол пландоо маселесинде, мисалы ошол жакында мисалы балалуу бололу деп пландап атабыз. Ошол кезде барып дарыгерден толук чек-ап деп коебуз эми, же болбосо толук баягы ооздун ичин санация кылып тазалатып алган жакшы болот. Мм. Бул жерде эмнелер кирет? Гигиеналык тазалоо. Бул тазалоо учурунда бул боюнда бар кезде дагы, жок кезде дагы негизи жакшы болот. Гигиеналык тазалап турса. Бул канга же болбосо башка укол алар кирбейт бунун ичине, жөн гана тазаланат. Шыпыргы Мм. менен шыпыргандай тишти Мм. шыпырып чыгылат да. Мм. Укол алуу же болбосо ошол сыяктуу антибиотиктерди ичүү бул энеге чоң зыянын, эненин балага зыянын тийгизет. Мгм. Эне аркылуу балага зыян тийгизет. Ошол себептен бойго бүтүрүү мезгилинде же болбосо ошол пландалып аткан болсо алдын алып, тиштин ооруларынын башталышын көзөмөлдөп, ошону убагында токтотуп кала турган болсо, анда бала төрөлгөнгө чейин дагы тиш жакшы туруп Мм. берет. Андан кийин да эне сөзсүз түрдө бир жылга чейин чыга албай калат, бала эмизип үйдө карап калат. Мгм. Ошол аралыкта 1,5–2 жылдын ичинде тиш дарыгерге баруунун кажети да жок болуп калат да. Мм. Ошон үчүн алдын ала пландап жасап койсо болот. Ал эми боюнда болуп калган кезде дагы билип калышат. Боюнда бар 6 айлык, 7 айлык, анан ооруп атат, эми байкадым, ага чейин билбей жүрдүм дегендер дагы жок эмес. Мм. Бул учурда оорусун гана токтотуп туруш керек. Мм. Толук уколду берип, анан чоң ошол жердеги ар бир каналды тазалоо же болбосо тишти жулуп ал жерге операция жасоо же болбосо дагы ушул сыяктуу антибиотик же болбосо жанагы противо баягы
воспалениеге каршы дарыларды, уколдорду берүү дагы туура эмес. Ал Мгм. баланын өзүнө же ден соолугуна зыяны тийбеши мүмкүн, бирок келечектеги чыга турган тишине сөзсүз түрдө зыянын берет. Мм. Ушул кичинекей балдардын баягы м, балдардын сүт тишинин жабыркап калышында ошо курт жеп калат. Ошол сүт тиштерди жулуп эле салган туура деген дагы ушундай Кеңештерди пикирлер бар. беришет. Анан ошол эле учурда эми аны жулуп салбай, аны дарылаган деле жакшы дейт. Ушуга кандай сиз адис катары айтасыз? Бизде жаш балдардын тиштерин дарылоодо көпчүлүк дарыгерлер кемчилик кетиришет. Себеби чоңдордун тишин дарылап аткандай кылып туруп, кичинекей балдардын тишин дарылоо туура эмес. Мм. Эмне үчүн? Анткени чоң кишилердин тиши сформирование же болбосо тиштин түптөлүшү толугу менен түптөлгөндөн кийинки оору башка болот. Көрсөткүчтөрү алар Мм. окшош бергени менен, бирок мунуку башкача болот. Толук чоң кишинеки. Ал эми жаш балдардыкы обманчивый же болбосо жалганчы. Мм. Жаш балдардыкы тамыры бүт элек болот, нерв чоң. Бул жерде тиш көрүнүп турса, тиш эле астында чоң нерв болот. Мм. Муну дарылайбыз деп, бул нервге зыянын тийгизип коюп, тиштер кечигип, кыйшайып чыгуусуна же болбосо дагы бир чыкпай калуусуна, ичинде турган Мм. очаг деп коебуз, уругу. Мм. Ошонусуна зыянын тийгизип койгон учурлар дагы көп. Биз чоңдордукун алып дарылай турган болсок, анда адашабыз. Мм. Буларды оорусун гана басып туруш керек. Анан сиз айткандай, жулуп салыш керек деп кеңеш беришип атпайбы? Ошону дагы бир дарыгер менен эле жулуп салыш керек десе, жулдуруп салган туура эмес. Муну менин коллегаларым дагы колдойт. Анткени дагы билбеген киши дагы башкага барып көр деп сунуш бериш керек. Мм. Башкасы аны мүмкүн аараны көбүрөөк билет дагы, аны мүмкүн жулбай ошол жеринде кармап туруу жакшыраак. Себеби оорулуу болсо дагы бир аз кармап турса, астындагы тиш чыгып баратканда, бул азыктандырып чыгат, ичиндеги тиш толугу менен чыкканга чейин. Чыккандан кийин бул тиш өзү түшөт же болбосо алып салуу ошол кезде туура болот. Мм. Анан эми ооруп баштаганда эле алып сала турган болсо, бул тиш жулунат, үстүнөн эт жабып калат, болду, тиштин чыгуусу кечеңдейт. Бул эттин ичинде сөөк турат да, сөөктүн азыраак сөөк жака тиш баш багып кете берет. Мм. Ошондо тиштин кыйшаак чыгуусуна алып келет. Жанагы тиши ооруса деле бирдеме баса коюп, ысык баса коюп, бирдеме баса коюп, анан жүрө берип, анан өтүшүп кеткен учурлар да барбы? Анан ошол өтүшүп кеткенде өтө бир оор бир ооруга өтүп кеткен, балким өлүмгө чейин жеткирген ушундай бир ошондой мисалдар болобу? Ошол боюнча дагы айтып койсоңуз. Бул өтө чоң актуалдуу маселе. Тишти убагында дарылатпай же болбосо дарылатса да биздин коллегалар болгон. Өзү билет кантип дарылаш керек, дарылатыш керек. Убагында барбай кечигип жүргөн учурлар болуп, тиштин айынан качып болгон дагы кишилер болгон. Мм. Анан тишти убагында бир аз оору менен айыктырып коюу бул жеңил. Мм. Бир аз ооруну кичине Убактылуу. убактылуу айыктырып тишти сактап калуу жеңил. Ал эми тиш өтүшүп кеткенден кийин же болбосо ичине жанагы ириңдеп кеткенден, ал чоңоюп кеткенден, ал нервге жетип калгандан кийинкиси бул кыйыныраак болуп калат. Мм. Себеби нервге жеткенден эми нерв деген кан тамыр, сиз билесиз, Мм. жанагы бир туннель да. Ооба. Ичинде эми кан жүргөн туннель. Ошол туннелдин оң жак капталы, сол жак капталы, түп жагына чейин ооруп калганда мындан ажыратып ириңди алып чыгыш өтө кыйын. Мм. Бул каналдын ичине дагы кирип калуу ыктымал, коркунучу бар Мгм. да. Ошол себептен мындай учурларда жана сиз айткандай тиштен каза болгондор ошол учурга чейин өздөрү жүрө берип, кенебестик болуп, бул көпчүлүк учурда симптом деп коебуз, жанагы тиш ооруунун белгилери. Мм. Ошолорду бербей калган учурларда, оору белги бербей тиш жүрө берет. Туура жанагы сиз айткандай жыттанып кеткен учурлар болуп калат. Ошондой учурларда кенебестик болгондо бул ошол жанагы өтө коркунучтуу жакка алып барып тиштен Мм. каза болгондор дагы бар. Акыркы кезде мына баарыбыз көрүп атабыз, мына тишке брекет койгондор көбөйдү да. Брекетти негизи мындай кооздук үчүн коюшабы же аны мындай тиш түзөлсүн деп коюлабы? Негизи ошонун максатын айтып койсоңуз. Тишти негизи сиз айткандай жанагы мода болуп, модага айланып баратат.
брекет коюп. брекет коюу модага айланып баратат. Муну мен пример катары кыздарым, өзүм, балам дагы, кызым дагы мен брекет койдургум келип атат, коюп бериңиз деп мага үйдө жок деп койсом, жумушка келип баягы Мм. брекет коюп бериңиздерчи деп суранып калган учурлары болгон да. Мм. Муну мындай ойлоп көрсөм, ал бала баягы модадан артта калбайын деген бир ассоциация болуп калат экен дагы. Тиштери түп-түз болуп турса да брекет койдургусу келет экен. А Мм. чындыгында тиштерде Мм. өзүнүн ордунан туура эмес жакка чыгып кетсе, Мм. биз дуга деп коебуз, жанагы өзүнүн ийилген нормасы бар. Ошондон сырткарыга же ичкериге чыгып кетсе, же узун болуп кетсе, ошолорду кайра калыбына келтирип тегиз жасаганга ушул брекет, бул темирлер тишке жармаштырылып, буга дуга тартылып, анан ошонун негизинде жума сайын, ай сайын тартылып отуруп коюлат. Мм. Ал эми тегиз тиштерге же болбосо туура бир аз кыйшак болушу мүмкүн, эстетикалык жактан абдан тептегиз болбой, бир ичинде, бири сыртында болуп турушу мүмкүн. Буларга дагы койбой, өзүнүн тишин таза кармаган жакшы болот. Мм. Бирөө койсо эле артынан коюп көрүп, жакшы көрүп эле артынан эле куба түшүп эле кое берген туура эмес. Канчалык болсо дагы тиш, брекет тиштердин баарын түздөп бүткөндө дагы тиштин эмалин сөзсүз түрдө бузат. Мм. Анткени бул клей менен коюлат. Темир бар жерде дат басат, билесиз. Темирди сууга салып койсо дат басат. Брекет менен тиштин ортосуна билинбеген дат басып, тиштин эмали Мм. 1 мм, 1,5 ммге чейин ушул тегеректеги сыртынан дат басып чиритип коет. Мм. Анан бул тишке кийин зыянын тийгизет сөзсүз түрдө. Ошон үчүн тиштер эгерде тегиз болсо, бир аз кыйшак болсо дагы, жакшы көрүнүп турган болсо тийбеш керек. Ал эми сөзсүз түрдө тамак аш жегенге баягы тоскоолдук жаратса, сүйлөгөндө, жылмайганда тим эле кыйшактыгы көрүнүп турса, анда аракет кылып түзөтсө болот. Мм. Тишти оорутпай, жулуунун, оорутпай дарылоонун жолу эми наркоз. Ооба. Наркоз. Ушул наркоздун зыяндуулугу кандай? Же болбосо эффективдүүлүгү кандай? Ушул жөнүндө. Мгм. Наркоз дегенде биз түшүнүгүбүз боюнча адам уктайт. Мм. Биз капелдүү жол Мм. менен ошо уктотуучу атайын уколдорду берилгенде адам уктайт. Мм. Болду, оозун ачып жата берет, тиштерин дарылай берет. Мм. Бул орусча айтканда крайнем случае деген, же болбосо акыркы айла жок мезгилде жасаса болот. Кээ бир учурларда угуп калабыз, мен ошол Мм. анестезияны дейбизби, же болбосо жанагы уктаткан уколду 2-3 жолу алгандан кийин бир аз унчаак болуп калдым дегендер бар да. Мм. Бул общий наркоз менен дайыма тишти дарылатуу өтө чоң зыян. Муну макул, өтө оор проблема болсо 1 жолу, 2 жолу дарылатканга болот. Мм. Жабактар сынып кеткен учурларда, же болбосо ооз көңдөйүнүн сөөктөрүнүн баарын калыбына келтире, тиштерди бир калыбына келтирүү максатында 1 жолу, 2 жолуга мүмкүн. Мм. Андан көп бир тиш дарылатуу үчүн мен корком, 2 тишимди дарылашым керек эле, коркконуман мага жалпы наркоз сайып туруп жаса калат, бул туура эмес. Бизге да ошондой учурлар болот. Мен уктап калайын, эчтекени экенин билбейин, 2 тишимдеги проблеманы чечип берди. Бул туура эмес. Ошон үчүн мен сунушум бул крайний случай, же болбосо эң акыркы учурда гана, айла жок учурда гана наркоз алса болот. Жөнөкөй учурларда баягы ошол Мм. тегеректи эле баягы оорусуна, баягы оорутпай турган уколду берип туруп эле ошону менен жасаган. Бул оорулууга пайда болот. Дарыгерге да жеңил болот. Мгм. Оорулуу менен сүйлөшүп жасаганга да жакшы болот. Кээ бир айрым бир тиш доктурлардын, стоматологдордун катачылыгынан улам, шалаакылыгынан улам, сабатсыздыгынан улам ушул кайрылган адамдар жабыркап калган учурлар бар да. Мисалы үчүн гепатит жуктуруп алган жана башка ооруларды ошо тишти дарылайм деп атып, тишти жулдурам деп атып жуктуруп алгандар бар. Ушул боюнча эмне деп айтат элеңиз? Ушул бизди көрүп аткан көрөрмандарга эмнеден абайлаш керек? Ошол эле учурда жалпы маалымат үчүн жанагы шалаакы доктурлар боюнча
стоматологдор боюнча. Мгм. Бул дагы ошол өзүнчө бир дарыгерден гепатит Бны, гепатит Сны жугузуп алган оорулар абдан көбөйдү. Аа, Мунун да бирден бир себеби мен жакшы билем. Кээ бир бир өзүбүз клиника ачып иштеп баштаганга чейин кээ бир клиникаларда иштеп калдым. Ошол жерлерде көрчүмүн. Мм. Мм. Ошол ушунчалык таза врачтар таза аракет кылып караса дагы медсестра кээ бир учурда инструменттерди жазабастым деп коебу, мындай таза жууганын байкабай өткөзүп жиберген учурларда ошол инструментти врач кайра көрүп жибербесе тазалаганга, демек бул уже жанагы оорунун башаты. Мм. Ар бир иштетилген, бир жолку иштетилген инструмент бул иштетилип ыргытылыш керек. Анан көп жолу иштетилчү инструменттер бар. Булар кымбат турат. Анан муну жууп тазалоодо дагы өтө тыйкандык менен, Мм. өтө көңүл буруп, абдан таптаза кылып өзүнүн Мгм. растворлору бар. Ошолор менен тазалап, анан стилдеп, жууп тазалап кайра иштетсе болот. Канга тийген инструменттен аны таза жуубай туруп, кайра больнойго колдонуп, оорулууга колдонуп койгон учурларда ошол сиз айткандай гепатиттер көбөйүп кетти. Мм. Эми өзгөчө бир оорулуулар бар да. Алардын дагы тиши ооруйт дегендей. Жүрөк оорусу барлар бар. Кан басымы жогорулар Жогору. бар, ылдыйлар бар дегендей. Ошол типтеги адамдарга тиш доктурга кайрылууда, тишти дарылатууда кандай сунуштарды айта аласыз? Кан басымы жогору, жүрөк ооруу туура. Бул учурларда кээ бир биздин дарыгерлер атайын текшерүүдөн өткөзүшөт. Кээ бир өзүнүн ишин мыкты билген дарыгерлер ар бир жанагы кан анализдерин тапшыртышат, өзүнүн жүрөгүнүн жанагы согуу нормасын текшеришип, баарынан өткөзүшүп туруп дарылашат. Мм. Бул жерде Мгм. менин билгеним боюнча, Мм. эми мүмкүн мен дагы бул жерде мындай ката айтып коюшум мүмкүн, бирок ар бир оорулуу, бизге келген оорулуу психологиялык жактан даяр боло турган болсо, кээ бир анализдерди тапшыруунун кажети жок. Оорулуу менен абдан жакшы мамиледе сүйлөшүп, жүрөк оорулуу менен бул өзү коркуп келсе Мгм. дарыгерге, артынан ага дагы мындай тишиңиз жаман болуптур, анан мындай болот, эми өтүшүп кетет же болбосо дагы бир коркунучтуу жактарын айтып, муну менен биз оорулуунун жанагы жүрөк оорусун дагы күчөйтүп, өзүнүн нормасынан көбөйтүп коебуз. Ал кезде эчтеке болбойт, жакшы экен, бир текшерип коелу, кан басымды текшерип коелу, же болбосо жүрөктүн согуусун текшерип коелу, же болбосо ошондой эле өзүнүн дем алуусун текшерип коелу. Ушуларды процедураларды өзүбүздүн эле клиникада жасап, анан оорулуу менен жакшы кеңешип, сүйлөшүп отуруп, макул жасабайлы, Мм. эч кандай тиш жулбайлы, дарылабайлы, бирок бир жолу ушундай 1 саат жакшы сүйлөшүп койсок, ал чыгып атканда уже сакайып, айыгып чыгат. Чыгып, кийин эртеси же болбосо наркы күнкү жүрөгү тынч, коркпой, көңүлү тынч, ушул тишими алдырыш үчүн мен коркунучум кереги жок экен. Жүрөгүмдөгү жана коркуу сезимдер жоголду. Эми отуруп дарыласам болот экен, же жулдурсам болот экен деп ушундай бир психологиялык жактан оорулууну даярдап туруп жасаганда дагы жакшы болот. Мгм. Дүкөнгө, супермаркетке киргенде сатып алуучу кардар, мисалы үчүн сүт сатып алабы, айран сатып алабы, бөлкө сатып алабы, толтура фирмалардын, компаниялардын азык-түлүктөрү бар. Кирет дагы өзү ишенген, өзү таза деген, мындай кошулмалары жок деген өзүнүн табити менен, өзүнүн эрки менен бир сүттү же айранды же нанды сатып алат да. Ушундай тандоодо кандай сунуш берет элеңиз? Эми албетте мейли тиш доктуру болобу, мейли бирдеме сатуучу болобу, мен жаманмын деп айтпайт. Ал түшүнүктүү. Бирок ошол эле учурда мындай реалдуулукка жакын кылып туруп, тиш клиникалары азыр аябай көбөйүп кетпедиби? Стоматология клиникалары. Мындай ишенимдүү клиникага барып, жанагындай ооруп жуктурбай, ошол жагын эске алганда
тандоо эркине бир сунуш берип койсоңуз көрүүчүлөр. Бул жерде эң негизги көңүл бура турган нерсе, бизде жана раматтылык Чубак ажы устазыбыз дагы көп ушул боюнча дагы айтып кеткен, алардын дагы айткандарын кайра кайра кайталап угуп турабыз. Максат ажы устаздын, анан Замир кары устаздардын айткандарында ушул тамак жөө биздин жанагы процессибизде эң негизги маселе адал продуктылар дейбиз. Ошонун ичинде адалды дагы кээ бир учурларда биз айырмалай албай калып атабыз да. Мгм. Эгерде биз жеген нерсебиз натуралдык продуктылар боло турган болсо, биздин ден соолугубузга тишкеле эмес, жүрөгүбүзгө, өпкөбүздүн дем алышыбызга, кан айлануу системасынын жакшылап жүрүшүнө аябай чоң таасирин тийгизет экен. Как раз ушул боюнча мен бүгүн эле эмеден окуп калдым, интернеттен окуп калдым. Эненин сүтүн микроскоп менен көрүп, Мм. ошол эле кезде жана биз ичип жүргөн суусундуктар, ошону дагы микроскоп менен көргөн, экөөнүн салыштырды да эненин сүтүндө абдан чоң деген бир витаминдер, Мгм. адамга керектүү болгон витаминдер бар экен. Ушунчалык күчтүү экен, жанагы биз ичип аткан натуралдуу соктор дейбизби же газированный соктор дейбизби, ошолордун дагы эмесин, жанагы күчүн алып коет экен. Мм. Абдан чоң бул жерде бир Мм. табышмак жатат да. Мгм. Микроскоп менен экөөнүн көрсөттү, экөөнүн анан кошуп көрсөттү. Жанагы кандайдыр бир убакыттан кийин суусундуктун ичиндеги жанагы элементтер, тирүү жүргөн жандыктар эненин сүтүнө кошулгандан кийин өлүп баардыгы ордуруна түшүп калды. Мгм. Демек биз эң негизги маселе жегенде натуралдуу тамактарды, анан жаңы чыккан, свежий деп коебузбу, Мгм. алма болобу, клубника болобу, малина эмне жесек дагы, помидор, огурцы эмне жесек дагы ошонун эң жаңы чыкканынан, анан мындай көңүл бурчу нерсе, ошол нерсе дары дармек менен бышкан жокпу. Дары менен бышып калгандар да көпчүлүк учурда бизге зыянын тийгизип атат Мм. да. Теплицаларда бышкандар дагы зыянын тийгизет. Ошол себептен баба дыйкандардан алып жегендерибиз бир аз жакшыраак болот да. Мгм. Сөзүңүздө айтып калдыңыз, Максат ажы, тиги Раматылык Чубак ажыке айттыңыз. Өзүңүздүн ишиңизде ушул принциптерди канчалык деңгээлде колдоносуз? Мисалы үчүн Кудайга ишенүү, ишти баштаганда о Кудай жардам бер деп ушундай принциптер дагы маанилүү да. Эми албетте канчалык мыкты да сыккан адис болсоң дагы мен баарын катырам дебей, балким Кудайга ишенип, о Кудай жолду ача көр, ушуну дарылап атам дегендей принциптер да колдоносуз? Албетте бизде ошол устаздарыбыз, эми бизге диний жактан сабак алып жүргөн устаздарыбыз бар. Бар эле, мурда дагы кайтыш болгондор да бар, жайлары жаннатта болсун. Анан ушул динди түшүнгөндөн кийин мен өзүмдүн кесибимде ушунчалык алсыз экенимди түшүнө баштадым да. Мындай дейт го, мен ушул динди жакшы түшүнө элек кезде институт окуп эми аяктаар мезгилде мен тишти дарылаганды билем. Ошол кезде мен ажыз, көз көрүп эчтекени түшүнбөйт экен элем да. Демек муну канчалык көп изилдеп ичине кирген сайын чоң аалам болуп кетет экен дагы. Баякы күнкү биринчи жасап жүргөндөрүң бул жөн эле бир кандайдыр бир оюнчук сыяктуу эле экен да. Эми оюнчук дегенде бир аз эмирээк болуп калышы мүмкүн. Жеңил иштер экен. Мм. Андан башка жолдору толтура экен. Аны канчалык ичине кирген сайын. Анан Кудайга шүгүр, ар бир оорулууну караганда эми биз мусулман катарында бисмилля деп туруп баштайбыз. Кудайым, ичимен эле ар биринде айтам: Кудайым, мен билбейм муну. Эми өзүңө тапшырдым. Мм. Ушуну мен дарылаганым кандайы туура болсо, ошону өзүң мага жол көрсөт Мм. деп бисмиллах менен баштайбыз. Аягында дагы Кудайым, калганын өзүң дарылайсың. Мм. Биздин күчүбүз эчтекеге жетпейт. Биз алсызбыз. Бир гана сен мунун жашап кетишине да, мисал айталы, бирөөгө бир коронка тиш салдык. Ушул тишти салдым. Кудайым, сен ушунду алып салдырдың. Эми ушул тиш 10 жыл, 20 жыл, мүмкүн 30 жыл кызмат кылсын. Мен
бу жерде эч ким эмесмин. Мен сен буйруган нерсени гана жасап койдум деп бүткөндөн кийин ушул Кудайдан сурайм. Ошо мен эми шүгүр, Кудайга шүгүр, Мгм. 20 жыл жүргөндөр бар. Анча мынча эми баарында эле азыр акча деген мындай баары эле эми көп акча таба бербейт да. Анан ошондой бир муктаждарга, мындай бир аялуу катмарга мындай Кудай билсе болду деп өзүңүзчө купуя жардам иретинде тиш жулуп же тиш дарылаган учурларыңыз Ал болобу? күнүгө эле кездешет. Мм. Күнүгө эле ошол эми чындыгында сиз өзүңүз деле мына байкап жүрөсүз жолдо же болбосо мындай бир отуруштарда деп коебузбу, колунда жок, кичине кыйналгандар байкалып калат. Мм. Алар келгенде эле билинет бизге. Мм. Чындыгында акчасы жок келип калгандар бар. Бирок ошол ооруну дарылаш керек. Же болбосо тишин жулуш керек, же дарылап коюш керек. Мүмкүн 1000 сомдук, мүмкүн 2000 сомдук дары сатып алып дарылашыбыз керек. Мм. Ал кездерде туура Мгм. эч ким билбесин, Мм. макул. Бизге өзүбүзгө эле белгилеп коебуз. Мисалы, Мм. Баланчаева Түкүнчө, Баланчаев Түкүнчө Мм. келди, бизге ушул тишин дарыладык, болду. Мм. Купуя, тишиңизди Алла ыраазы болсун, бир дуа кылып коюңуз. Мгм. Кемпир-чалдар бар, кээ бир Мм. балалары карабай кеткендер кездешип калат. Балам ушул пенсиянын тиз акчасын берейин. Канча сом десең берейин эми ушуну. Болду Мм. апа, отуруңуз. Макул, акчаңыз көп, пенсияңыз өзүңүзгө насип кылсын. Болду, бизге дагы бересиз. Биринчи мага дуа бериңиз. Мгм. Дубасын алып, тишин салып, жакшы кылып, уже бир 5-10 күнүн ичинде тиштерин жакшы кылып жасап бүткөндөн кийин балам пенсиям тийди, пенсиясын көтөр. Жок апа, баягы күнү сиз берген дуа, Кудай буйруса ошол мага жетет. Болду деп ыраазы кылып, дагы кайра дубасын алып, дагы жөнөткөн учурларыбыз Мм. кездешет. Анан аны сиз айткандай купуя көбүрөөк кылганыбыз жакшы. Мгм. Бул эми кээ бир учурда садака бул жария деп коет, бир аз жарыя кылсак дагы болот. Эми аны купуя кылганыбыз көбүрөөк сооптуу деп билебиз да. Туура. Эми кандай тиш доктурга барабызбы, башкача доктурга барабызбы? Менимче ошол ооруп аткан жерди эмес, менимче ушу көңүлдү дарылоо биринчи орунда да. Анткени барганда доктурдун бир ооз эле сөзү баары жакшы болот деп мына күлүп жайнап турса, ошонун өзү мындай Айыктырат, шыпадай айыктырат да. Анан эми мен баягы бул жарнама эмес. Мен үй бүлөм менен да кээде ушу тиш ооруганда бир ойлонуп каласың. Кайсы ушул бир ушу алдабай турган, ушу туурасын туура деп айта турган, кош үйбөй турган бир деп анан силердин Мм. клиникага көрүнөт да эми ара чолодо. Анан ошого баягы келген кардарга сөз менен зээригип баягындагы эринип отурбай бүт баарын түшүндүрүү жагынан ошондой ыкмаларыңыз бар да. Ошон үчүн мен могул подкастка сизди чакырдым. Көбүрөөк сүйлөтөйүн, Ооба. элге маалымат болсун. Бул жерде жалпы биздин маектин жалпы нугу мен кыйынмын, бизге келгиле болгон жок. Сиз маалымат иретинде көп маалыматтарды бердиңиз да. Эми аягында бирок айтып коюңуз, эми албетте толтура клиникалар бар. Ал жерде да мыкты адистер бар, билем, инилерим бар, агаларым бар дегендей. Сиз дагы ошолордун катарында өзүңүздүн клиникаңыз каерде, кайсы бурчта, кайсы көчөдө деген? Биздин клиникабыз эми туура жанагы сиздин көрүүчү катталуучуларыңыз, сиздин жанагы эмелериңизде диний тармактагы перевод жана котормолоруңуз абдан көп угам. Машинага келгенде эле "Ютубду ачканда биринчи сиз чыгасыз", коюп коем, угуп кетем, каерге жеткече. Болсо да интернет тартпай калганга чейин угабыз, кайра тартпастан. Абдан маанилүү, жакшы эмелерди угабыз. Анан Рахмат. ушундай бир жакшы маалыматтарыңыз көп. Кээ бир жактан ошол жактан биз дагы кээ бир тарбияларды алып келебиз да. Биздин клиника боюнча сиздин катталуучуларыңыз боюнча бизге келсе, биз кеңешибизди беребиз, колубуздан келген жардамды беребиз. Мисалы, сиз айткандай мен баарын жасайм, мага келгиле дегенде мен такыр алысмын. Мен Ооба. эчтеке билбейм. Ооба. Өзүмүн жумушум боюнча билгеними жасап берейин, билбегенимди мен жасай албаймын. Дагы кошуна тиш дарыгер бар, нар жакта бар, же болбосо аркы кичи райондо бар, же болбосо дагы бир башка клиникалык эмелер бар, дарыканалар бар, ошолордо дарылатсаңар деп жөнөтөм да. Биздики Исанова 118 негизги бөлүмүбүз. Исанова 118 Фрунзе көчөсү менен кесилишет. Ал жерде цифровой стоматология деп азыр жаңы түшүнүк болду. Ошол бүт баардыгы мурдагыдай механикалык жактан
күч талап кылбайт. Бардыгы азыр искусственный интеллект өнүгүп атпайбы? Ошол себептен тишти дагы ооздун ичин сканерлөө, тиштин баштын, тиштердин жаактын бүт баарын сканерлөө, ошону компьютерге киргизип жасоо, тиштердин формаларын чыгаруу, биздин көзүбүздүн карегине, кашыбыздын жайгашышына же болбосо оозубуздун кыйшак турушуна, түз турушуна, бетибиздин квадрат, овальный, круг же болбосо ушундай эмеге бет жаагыбызга жараша тиштин модельдерин түзүү бизде мүмкүнчүлүктөр көп. Тиштин сулуу чыгышы жасалганда тоголок бет боло турган болсо, тоголок бетке ылайыктуу тиштин формалары. Квадратный бет жаак боло турган болсо, төрт бурчтуу же болбосо овальный деп коебуз, конус сыяктуу беттер болсо, аларга ылайыктуу тиштин формалары. Бизде 500-600дөн ашуун библиотекада тиштин формалары бар. Ошолорду өзүнө коюп көрүп туруп, кайсынысы жакшы жарашты, сизди сүрөткө тартып алып, ооздун ичин сканерлеп, сыртын сканерлеп, компьютерге киргизип, сиз өзүңүз отуруп болочокто дегенде 2-3 күндүн ичиндеги тишиңиз кандай болот, өнү Көрөсүз. кандай болот, баарын өзүңүз көрүп, мен макулмун, мага ушул жакты десеңиз, ошого жараша тишти жасап коюп, 1-2 күн ичинде тишиңизди бүтүрүп берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Мурда бул такыр түшкө ойго кирчү эмес да. Биз азыр бул нерсени коюп алып туруп, өзүбүз иштегенден рахат алып атабыз. Күн сайын ушул жумуштарыбызда сагынып келип, күнү сайын жаңылануунун аркасынан иштеп атабыз да. Эми сиз стоматологсуз, тиш доктурусуз. Бирок мен сурайын дегеним, адистер өзүнүн ошо кылып аткан ишине, мисалы үчүн тишти карап атасыз, тиштин мисалы үчүн жөнөкөй адамдар билбеген уңкур чуңкуруна чейин билесиз да. Баягы микро бир элементтерине чейин билесиз. Ошо элементтерди билген сайын баягы о Кудай ушундай адамдын тишин ушундай кылып жаратканбы деген ушундай бир хикматтар болобу сизде ошон? Албетте, мен ушуну биринчи бир адам, биздин устаздар айтып калчу да, адам бир аалам депчи. Ааламды мындай элестетсек, биз эми географиядан карап, жана глобусту элестетип, бул мамлекеттин территориясы мынча чоң, мунуку кичинекей, бул ушундай деңиз, Тынч океанынча же болбосо Индия океаны мынча деп, бул чоң ааламды бир башкаларды билбейм, бирок менде ошондой бир логикалык суроо бар болчу да. Күндөр өттү, тишти ушунчалык көп, сиз айткандай ичинен окуп кете бердим. Канчалык сөөктүн составдарын же болбосо тиштин эмальдын составын, дентиндин баардык бүйлө, жана десна бүйлөнүн составы кантип бири-бири менен кармап турат. Ушуларды окуп барган сайын мен баягы оюмдан кайттым. Бул адам бир аалам эмес экен. Бул адамдын ичинде 32 тиштин бирөөсү өзү бир чоң аалам экен. Демек, Кудайдын жаратканын караңыз. Ушул тишти бир чоң аалам кылып жарата турган болсо, бул жерде 32 тиш барбы? 32 чоң аалам. Бул тил бар, эриндер бар, мурун, көз, кулак, чач, мээ. Бул чоң эле бир башка бир сезимдер болот да, муну ар бирин ойлогондо. Өзүнөн өзү андай болушу мүмкүн эмес. Өзүнөн өзү бул нерсе жаралып, Жөнөкөй нерсе эмес. бири-бири менен байланышып, ар бири сен бул кызматты кыласың, сен бул кызматты кыласың. Мисалы, көз сен көрүп гана бересиң, башка тамак чайнабайсың деп буйрук берилген да. Оозго сен сүйлөйсүң, болду, сен көрбөйсүң. Сен бут басасың, кол менен тамак жегендей жебейсиң дегендей, ушундай ар бир нерсеге, сөөктөрдүн дагы буттун сөөгү же болбосо колдун сөөгү чыканак кыймылдап гана берет. Ачып жаап гана берет. Ошол сыяктуу ар бир тиштин өзүнчө чоң аалам экенин байкадым. Кудайдын кудуреттүүлүгүнө ошол жерде бир чоң сезимдер пайда болду. Таазим кыласың, айла жок бул нерсеге. Себеби азыр жапондор айтып атпайбы? Биз тишти жаңыдан өстүрүп баштады деп. Мага дагы эмеден WhatsApp'тардан жөнөтүп калышат. Тишти өстүрүптүр, эми силерге иш жок кал. Кудай жалгасын. Япондор эч качан Кудайдан өтүп кетпейт. 1000 кыйын профессор болсун, академик эмне болсун, бирок Кудайдан өтүп кетпейт. Анткени караңыз, Кудай бизге тиштин уругун берди. 32 урукту берди. Бул чыкты, токтоду. Япондор уругун ойлоп табышы мүмкүн. Бул өсүп баратып, өзүнүн нормасына жеткенде токтойбу? Ошол суроо. Бул кан айлануу система менен байланыштырып койгондон кийин, бул чоңоюп ооздун ичинде батпай калса кандай болот?
ошол жактарын биз туура түшүнүшүбүз керек. Мен ушуларды айтсам анан туура айтасың деп калышат. Же болбосо бул өзүнүн нормасына жетпей кичине болуп эле токтоп калса кандай болот? Бул уже жанагы негизинен айтканда айткым келгени эч бир адам Кудай жараткандай кыла албайт. Тиш ушунчалык чоң бир аалам, бул ооздун ичи эмес. Тиш кичинекей болгону 15 сантиметр, 15 миллиметр болбосо 1,5 сантиметрлик тиш чоң бир аалам. Эми калган биздин 1,5 метр же болбосо 2 метрлик ушунчалык чоң денебиз тим эле укмуш бир чоң 18.000 аалам дегендей ушундай бир чоң аалам болуп кетет да. Рахмат анда биздин маекке ушул студияга келип өзүңүздүн ушул эл үчүн эл көбү билеттир, көбү билбейттир, керектүү маалыматтарды бердиңиз. Ишиңиз мыкты болсун, тиштериңиз мыкты болсун Рахмат. дегендей. Баарыбыздын ишибиз дагы тишибиз дагы мыкты болсун. Чоң рахмат сизге. Рахмат сиздерге дагы ишенип ушундай маалыматтарды бөлүшүп, элге жеткизип, биз ар бири менен индивидуалдуу түрдө отуруп сүйлөй турган болсок, бир айдан чарчап калабыз. А сиздер миллиондогон адамдарга ушундай эфир аркылуу жеткизип атасыздар. Ага дагы рахмат. Кудайым ишиңиздерге береке берсин. Чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз. Ден соолук жараткандын инсанга берген аманаты, а адам ден соолугунун сакчылары, себепчилери бул доктурлар. Бирок биздин заманда профессионал өз ишин билген доктурлар, тиш доктурлар сейрек. Асурдент деп аталган тиш дарылоочу борборду мен көптөн бери билем. Туугандар, анын жетекчиси Нургазы Каримовду дагы өзүнүн ишинин чебери, кардарлардын акысына кирбеген, көңүлүн оорутпаган, сылык сыпа, сабырдуу инсан катары жакшы тааныйм. Кардаларым көп болсо болду, көп акча тапсам эле болду дебей, тапкан кирешесинен сөзсүз муктаждарга, карлар үйлөрүнө ата-энеси жок балдарга кайрымдуулук жардамдарды көргөзүп, тиштерин дагы дарылап берип турат. Тиш салдырам, дарылатам, жулдурам десеңер, Нургазы мырзанын стоматология борборуна ишенимдүү түрдө кайрылсаңар болот. Асурденттин адистери корсулдап оройлонбой, кылган иштерин милдет кылбай, сылык сыпа, эң негизгиси 5 манжасын оозуна салып албай, иштерин татыктуу аткарып, тишиңиздин маселесин чечип беришет. Экрандагы телефон менен байланышсаңыздар болот.